Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Деги эле бүгүнкү коронавирустун пандемиясында эмес, деги эле өнөкөт оорулар, деги эле организмдин ден соолуктун чың болушу үчүн күнүгө жасалуучу көнүгүүлөр бар да. Булар өттүн жакшы иштеши үчүн адам тамак ичердин алдында сөзсүз түрдө 10-15 мүнөт мурун эңкейип, кайра туруп, ошол башыңыз тегеренгенге чейин, мүмкүн сиз 5 жолу эңкейип турасызбы, мүмкүн 10 жолу эңкейип турасызбы, ушул тамак ичердин астында өттүн жакшы чыгуусун камсыз кылыш керек да. Мен дайыма айтып келем, өт бул эң сонун вирусту өлтүрөт, эң сонун микробду өлтүрөт, курттарды, простейшилерди, гриппкилерди. Мен дайыма айтып келген ушу 5 майда жандыкты ашказан менен түшкөн, суу менен чөбү, тамак менен чөбү, ошо менен кошо түшкөн бизге керексиз майда жандыктар 12 чегеге келгенден кийин өттүн таасири менен алар жок кылынууга мажбур болот да. Эгерде сиздин өтүңүз жакшы чыкпаса, анда алар ары өтөт дагы ичегиде жашап алат. Ошон үчүн күнүгө жасалуучу көнүгүүлөр бул сөзсүз түрдө тамак ичердин алдында сиз эңкейип өйдө турасыз. Оң колуңузду түйүп, оң кабырганын астына коюп, ошо өттүн тушундагы массаж кыласыз. Массаж кылганда дагы өттүн коюусуна сиз жардам бересиз. Мындан тышкары тамак ичип бүткөнүңүздөн кийин сөзсүз түрдө 3-5 мүнөткө колду көтөрүп турасыз. Эми азыркы коронавируста кандайча биз организмге вирус чөбү, организмге башка майда жандык чөбү канткенде биз аларды кууп сала алабыз да. Менин орус профессорум айтат да, силер дейт ошо организмге түшкөн микробторду өлтүрөм деп аракет кылбагыла, ошонун бизди организмди таштап кетүүсүнө ушуна мажбур кылгыла дейт да. Бул эң сонун нерсе. Демек, бизге азыркы вирус чөбү, деги эле башка майда жандык чөбү, биз күнүгө жасалуучу көнүгүүнүн дагы бирөөсү бул курсакка массаж жасоо. Курсакка массажды албетте жасаш керек. Эми муну специалист, массажист жасаган эң сонун нерсе. Бирок 6,5 миллион элге массажистти таба албайбыз да. Ошон үчүн мен адамдарды өзүңөр жасагыла, өттү иштеткиле, ашказанды иштеткиле, ичегилерди иштеткиле деп силер өзүңөргө задача берип койдум да. Өзүңөргө мен кызмат кылгыла деп, өзүңөргө кызмат кылгыла деп мен ушундай айтып койдум да. Эми бул дагы жакшы нерсе. Сиз мисалы күнүгө өттөн баштайсыз да. Мына биринчи точка бул өт. Өтүңүздү массаж кыласыз, андан кийин боорду массаж кыласыз, андан кийин ашказанды массаж кыласыз, андан кийин жоон ичеги. Кийинкилердин бардыгы жоон ичегилер. Демек, 4-5 точканын бардыгы бул жоон ичеги. Жоон ичеги дайым бош туруш керек. Пайда болгон заң ал чыгып туруш керек. Сиз күнүгө жасалуучу ыкмалардын бирөө курсакка массаж жасоону эч качан унутпашыңыз керек. Кийинкиси бездерге массаж жасоо. Демек, мен дайым айтып келем, мына адамдарда кандай деген без тамырлар жайгашкан. Адамда 1000 даана без түйүндөрү бар. Мына мунугулар без түйүндөрү. Мына ушундай без түйүндөн адамда 1000 даана бар. Ошонун 600-ü курсакта жайгашкан. Демек, биз курсак менен көбүрөөк кызмат кылышыбыз керек. Курсактагы органдарды көбүрөөк иштетишибиз керек. Курсактагы кан айланууну абдан жакшы кылышыбыз керек. Курсактагы без айланууну абдан жакшы кылышыбыз керек. Дагы бир күнүмдүк жасалуучу көнүгүүлөрдүн бирөөсү бул курсак менен дем алуу. Же бизче медицинада диафрагмальное дыхание деп коет. Бул деген сөз адамдын өпкө көңдөйү менен, көкүрөк көңдөйү менен адамдын ич көңдөйүнүн ортосунда ушул эки көңдөйдү бөлүп турган диафрагма деген эт сыяктуу орган бар. Мына ушул орган дайыма өйдөгө ылдыйга, өйдөгө
ылдыйга чыгып туруш керек, жогору чыгып түшүп туруш керек. Ал деген сөз ошо диафрагманын жанында кан айлануулар, ошонун жанында без айлануулар жакшы жүрүш керек деген сөз. Демек, ушуну диафрагманы жакшы айландырыш үчүн сиз курсак менен дем аласыз. Курсак менен дем алганда бир гана курсак менен дем алыңыз. Сиздин көкүрөк көйдөнүңүздүн көтөрүлгөнү бул туура эмес болуп калат. Сиз дем алып атам деп көкүрөктү көтөргөнүңүз эң туура эмес. Бир гана курсактын ичтин булчуңдары чыгып, кайра кирип, чыгып, кайра кирип туруш керек. Демди алып атканда сиз мурун менен дем аласыз. Мына чыгардыңыз, 3-4 секунд туруп турдуңуз дагы, кайра ооз менен чыгарганда 10-15 секунда ээлейт. Ар бир демди чыгарганда дагы, демди алганда дагы 3-4 секундка дем албай да туруш керек, демди чыгарбай да туруш керек. Ушул дагы туура ыкма болуп саналат. Дагы бир ушул коронавируста азыр биз эң чоң орган, адамдагы эң чоң орган тери менен иштешибиз керек да. Себеби териде өтө көп майда лимфа түтүкчөлөрү жана өтө көп кан тамырлар, капиллярлар бар. Ушул тери дагы бизге абдан сонун ролду аткарып берет. Бизге кирген микробтун, бизге кирген биз сиңире албаган тамактын калдыктары, биздин өзүбүздүн органдар күнүнө жаңыланып турат. Эскилери, ушулардын баары без тамыры менен сыртка чыгып туруш керек. Демек, биз теридеги без тамырды дагы, теридеги кан тамырларын дагы, кандын жүрүүсүн, кандын ылдамдыгын, без тамырдын жүрүүсүн, без тамырдын ылдамдыгын биз камсыз кылып турушубуз керек. Ал үчүн ошо без тамырларга массаж жасоо. Аны мен айтканмын. Бул лимфа массаж деп аталат. Муну эң туура баштаганда моюндан башташ керек. Баштаганда дагы сол акыректин үстүнөн башташыңыз керек. Себеби деген денедеги бүт бардык без тамырларды алып келип туруп, сол подключичная вена, акырек астындагы көк венага биринчи ушул жерден өткөрүп берет. Ошон үчүн биз ошол жерди ачышыбыз керек. Ушул жерди ачабыз, анан башка жактагыларга да жол ачылат. Эгерде сиз бутуңузду массаж кыла берсеңиз жогору карап, а сиздин бул жериңиз жабылып турса, анда кандай болот? Ал келе албай калат да. Анда сиздин ичиңиз ооруп калышы мүмкүн, көкүрөктүн жанындагы хилиозный цистерна, көкүрөктүн тушу ооруп калышы мүмкүн, колдуктарыңыз ооруп калышы мүмкүн. Мына кимде бирөөлөр айтат да, мен лимфа массаж жасасам ооруп калдым. Демек, сиз туура эмес баштагансыз. Сиз деген биринчи көкүрөк акырек сөөктүн артындагы лимфа жолдорун ачып туруп, моюнду кошуп, кулактарды кошуп, ошо мен видеодо көрсөндө кылып туруп, туура кылып туруп, анан башка бездерди алып келсеңиз, анан бизге жол ачылат. Бул жерде жол ачылбай атып эле сиз бутуңуздан сүрө берген менен пайда жок болуп калат. Бул жерди ачпай туруп эле сиз колуңузду сүрө берген менен анда дагы пайда жок болуп калат. Эми дагы бир жакшы денедеги без тамырларды, денедеги кан тамырлардын жүрүүсүн жакшыртуунун дагы бир жолу, азыркы күндө мен экөөнү белгилеп койдум да. Бирөө бул кир самын. Эң сонун, мына кийим кир самын менен жуунуп жүргөн болсо, анын денесине жара чыкпайт, анын денесине экзема чыкпайт, анын денесине аллергия чыкпайт, фурункул чыкпайт. Кыскасы, териге чыккан өзгөрүү бул ичегинин айынан болот. Ичегиңиз жакшы иштебейт. Ичеги кызматын аткарбайт. Ичегиде курттар жайгашкан, ичегиде майда жандыктар жайгашкан. Демек, алар ал жакта жашап аткандан кийин ушул жерде кан айлануу да жакшы жүрбөй атпайбы? Ушул жердеги без айлануу да жакшы жүрбөй атпайбы? Анан организмде чогулган керексиз заттар аябай көп нерсе. Булар белки воспаления деп коет. Шамалдоонун белоктору. Сизге сиңдей калган тамактын калдыктары. Микроорганизм өзү жана өзүнүн калдыктары. Мындан тышкары биздин көп органдар жаңыланып турат. Эскиси өлгөндө ошо өлгөн клеткалардагы без тамырларга чогулат. Демек, биздин без тамыр дайыма таза болуп туруш керек экен.
мен баягында ашказан жөнүндө айтканда 4 күндө бир тамак жегиле дегеним себеби ошо сизге бүгүн жеген күрүчтү жеп, күрүчтү эритип берген клеткалар алар өлдү. Алардын өлүгү, алардын калдыгы мына ушул бес тамырларга чогулат. Демек биз күнүгө бес тамырдын тазаланып туруусуна, күнүгө кан тамырдын тазаланып туруусуна биз көмөк көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн сиз денени кир самын менен көбүртүп шыбайсыз. Кир самын 75-74% кир самынды аласыз. Бул деген сөз 7,4 щелочь деген сөз. Демек кир самын щелочь. Ал териңизге шыбасаңыз, териде жабышып, бизге тери менен териден абдан абадан керексиз нерселер кирем деп аракет кылат. Сиз терини дайыма кир самын менен жууп турсаңыз, аларды сиз жок кылып турасыз жана теринин өзүнүн өлгөн калдыктарында жок кылып турасыз. Кир самынды кандай шыбайсыз? Кир самынды мына ушул эң көп бес тамырлар турган жерлерге көбүртүп, самынды көбүртүп, аябай чыпкалайсыз. Сиңсин деп. Колтукка, чатка, курсакка, көкүрөккө, арткы омуртканын эки жагына аябай самынды көбүртүп, денеге аябай шыбап, анан кийинип аласыз дагы 30 мүнөт отуруп турасыз. 30 мүнөттөн жууп салыш керек. Демек 30 мүнөттүн ичинде бул денеге сиңет кир самын. Ал сиңгенде дагы бул бес тамырларга сиңет. Бул щелочь бес тамырдын ичиндеги ушу мен айткан бүт керексиз нерселердин баарын сыртка чыгарып бергенге жардам берет. Кир самынды шыбангандан кийин эми шамалдап калбаш керек. Кир самынды сүкөгөндөн кийин, эгерде сизде шарт бар болгон болсо, албетте ваннага кирип, жылуу ваннада чайканып, анан жылуу кийинип туруп, барып жатып алганыңыз бул эң жакшы нерсе. Эгерде сизде шарт жок болуп калган болсо, анда сиз тазике жылуу абдан ысык сууну алып келесиз дагы, чачыкты ошол жакка салып, ысык чачык менен кир самынды, денедеги кир самынды жууп саласыз, арчып саласыз. Мындан тышкаркы дагы бир жакшы нерсе, мен эми баягында да айтканмын, ушул орус калкыбыздын профессорлары абдан жакшы виватон деген момундай жидкость чыгарганда, бул мунун ичинде 17 чөп бар. Ушул 17 чөп бул щелочь. Булар денеге сиңгенде ошо кан тамырдын ичине сиңет. Мунун эки эле кызматы бар. Кан тамырдын ичине сиңет жана бес тамырдын ичине сиңет. Ушул 17 чөп кан тамыр менен бес тамырдын ичине сиңет. Демек ошол жактагы бүт керексиз белокторду, керексиз сиңбей алган тамактарды, бизге кирген микроорганизмдердин өздөрүн, алардын калдыктарын, өлгөн клеткаларыбыздын калдыктарын бардыгын булар чыгарып бергенге өтө чоң ролду ойнойт. Эми бир аз нашатырный спирт кошулат. Себеби деген нашатырный спирт денеге чөптү сиңирип берүүгө чоң роль ойногон үчүн, нашатырный спирт койгон үчүн ушу бир аз гана жыты жагымсыз. Эми дагы организмде жакшы абалда алып жүрүү үчүн албетте суу. Мына мен дайыма өзүм жаныма мына сууну алып жүрөмүн. Эми сиз кандай кылып ичи, кантип сиз эми суунун өзүн ичи берсе дагы адамдын көңүлү айланат. Демек сиз термостан, мен мынтип айтам, 1 литрдик термостан 3 литр өтүңүз дейм. Эми весиңиз 60-70ден жогору болгон болсо, азыркы учурда, пандемия учурунда сиз 3 литрге чейин суу ичишиңиз керек. Эми 50-40 килолар эми 2 литр ичсе болот. Демек сиз ушундай 3 литрлик термостан биринчи 3 литрlikке сиз имбир кошуп алыңыз. Муну ичип бүттүңүзбү? Экинчи 1 литрlikке лимон кошуп алыңыз. Лимон ачуу десеңиз, бал кошуп алыңыз. А үчүнчү дагы бир термосуңузга кыстал хинт деген бар, абдан жакшы чөптөр бар. Эми чөптөр боюнча дагы айтып берермин. Кыскасы денеге 3 литр суу киргизиш керек. Суу сиңгенде эле кан тамырга сиңет. Анан бес тамырга сиңет. Демек, суу бизде өтө чоң жакшы ролду ойнойт. Суу менен сизге кирген ошо бүт башында кайталаган керексиз нерселердин бардыгы чыгып кеткенге мажбур болот.
Мындан тышкары эми албетте азыр температура тетип атасыз. Бул коронавирус организмге киргенден кийин 7 күнгө чейин сизге эч кандай клиникасын көрсөтпөдү. Кийинки күндө уже клиникасын көрсөткөндөн кийин кан коюланып кетет. Сиз эми билбедиңиз да буга чейин, сууну ичпедиңиз, каныңыз коюланып турат. Ошон үчүн биз азыр аспирин. Эми азыр аспирин аптекада жок деп атат. Аспирин ордуна тромбаз бар, тромбопол бар. Ошолорду иче берсеңиздер болот. Bir günde 2 mal.